Билим түгөнбөз байлык, өнөр өчпөс жарык демекчи, дагы бир жемиштүү окуу жылы соңуна чыгып, жетишкендиктер менен эсте каларлык келмемдерди жыйынтыктоого убакыт келди. Эфирде Улуттук телерадио берүү корпорациясынын макулдашуусу менен Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун студенттери тарабынан даярдап келе жаткан Кайнар булак программасы. Бүгүнкү чарылышта бир кылымдык тарыхы бар билим уюлунда болуп өткөн бир катар маанилүү иш-чараларга токтолобуз. Алгач Кыргыз Улуттук университетинин туулган күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында кандай болуп өткөнүнө күбө болосуздар. Андан соң билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган жолугушуу тууралуу маалымат беребиз. Ошондой эле экологиялык аң сезимди калыптандырууга жана туруктуу өнүгүүгө арналган Жашыл экономика аттуу иш-чарадан репортаж сунуштайбыз. Студияда Улук Мырза Кадыров. Туулган жердин топурак алтын, өлкөбүздүн ар кыл аймактарында билимдин үрүнүн сепкен Кыргыз Улуттук университети өзүнүн туулган күнүн бул жолу Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында белгиледи. Майрамдык иш-чара университеттин тарыхын, жетишкендиктерин жана келечекте болгон максаттары тууралуу даңазалоо менен коштолду. Студенттер менен окутуучулук курамга жагымдуу таасир калтырган майрамдык саамалык кандай өткөнү тууралуу кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Май Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин күнү белгиленип турат. Бүгүнкү күндүн кызыктарын биз менен бирге көрүңүздөр. Майрамдык иш-чарага университеттин ректору Доктурбек Чонтоев, Кызыл Кыя шаарынын мэри Бактыбек Кошалиев, шаардык кеңештин төрагасы Асылбек Мурзаев, Сүлүктүү шаарынын мэри Болот Абдыжапаров жана башка сыйлуу коноктор катышты. Улуттук университеттин 100 жылдыгынын алкагында дүйнөлүк жана кыргыз илим-поздорунун Жусуп Баласагын туурасындагы ойлору чогулту. Салтанат театралдаштырылган пролог менен ачылып, билимге умтулган жаштардын кыялы, келечекке болгон ишеними жана бүгүнкү күндөгү жетишкендиктери көркөм чагылдырылды. Техникум ачылыпты. Кайсыл жерде ачылыптыр? Фрунзеде ачылыптыр. Келгиле анда, жумушту токтотуп, Фрунзеге аттаналы. Урматтуу мамлекеттик органдардын жетекчилери, кымбаттуу билим жана илим тармагынын кызматкерлери, урматтуу окутуучулар, окумуштуулар, студенттер, мен бүгүн ушул өзүбүздүн Кызыл Кыядагы студенттердин бүгүнкү иш-чарадагы активдүү катышып атканын көрүп, ичимден абдан толкунданып турамын. Кымбаттуу Баткен облусунун тургундары, бүгүн баарыбыз үчүн өзгөчө чоң тарыхый мааниге ээ күн. Биз Кызыл Кыя жергесинде Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин күнүн салтанаттуу түрдө белгилөө үчүн чогулдук. Майрамдык жыйында чакырылган коноктор университет жааматын куттуктап, билим берүү тармагындагы эмгектин маанисин баса белгилешти. Салтанаттын жүрүшүндө институттун бир катар кызматкерлери Кыргыз Улуттук университетине 100 жыл юбилейлик медалы, ардак грамоталар жана ыраазычылык каттар менен сыйланышты. Майрамдык кечеде институттун таланттуу окутуучулары менен студенттери ыр бий тартуулап, иш-чарага өзгөчө шаң кошту.
күнүң кут болсун. Урматтуу коноктор, бүгүнкү биздин майрамдык кечени биз менен чогуу өткөрүп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым өлкөбүз тынч, элибиз аман, жаштарыбыз билимдүү жана келечек. Заман талабына жооп берген билим берүү системасын түзүү ар бир окуу жайдын негизги максаттарынын бири. Университеттин сертификациядан өтүүсүнө арналган жыйын тууралуу кененирээк кийинки сюжеттен сөз кылабыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин эл аралык стандартташтыруу уюмунун талаптарына ылайыктуулугу боюнча аудиттин ачылыш жыйыны болуп өттү. Жыйында университеттин ректору Догдурбек Чонтоев чет өлкөдөн келген меймандарга ыраазычылык сөзүн айтты. Эл аралык аудитор Анна Нестеренко окутуучулук курам менен таанышканына кубанычта экенин билдирди. Андан соң Анна Нестеренко аудиттин жүрүшүндө 100 жылдык тарыхы бар окуу жай баардык талаптарга, улуттук мыйзамдарга жана ченемдик актыларга шайкештиги текшерилерин билдирди. Эске салсак, бул аудит байкоо жүргүзүү, маектешүү жана документтерди кароо аркылуу өтүп, жыйынтыгы 4-июнда жарыяланат. Ал эми сапатты башкаруу системасы билим берүү тармагындагы реформалардын натыйжалуулугун баалоодо маанилүү роль ойнойт. Ошондой эле окуу жайдын академиялык кадыр баркын жана имиджин чыңдоого өбөлгө түзөт. Айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдалануу жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу маселелери дүйнө коомчулугунун көңүл борборунда. Ушул максаттарды камтыган жашыл экономика аттуу иш-чарада жашыл технологиялар, экологиялык темилгелер жана келечек муундар үчүн таза айлана чөйрөнү сактоо тууралуу пикирлер айтылып келет. Мунун бардыгы иш жүзүндө кандай аткарылып жатканын кийинки сюжеттен баяндайбыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Германиянын эл аралык кызматташтык колуму тарабынан ишке ашырылып келген Кыргызстанда жашыл экономика жана жеке секторду туруктуу өнүктүрүү программасынын жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп өттү. Европа биримдигинин Германиянын жана Швейцариянын өкмөттөрүнүн колдоосу менен ишке ашырылган 6 жылдык программанын жыйынтыгы чыгарылды. As a surprise, I take the appreciation on behalf of the entire GSM team and our development partners. Thank you. Салтанатка Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, эл аралык өнөктөштөр, донорлор, эксперттер, бизнес коомчулук жана билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү катышты. Келген меймандар жашыл экономиканы өнүктүрүү багытында ишке ашырылган долбоорлордун жыйынтыктары менен таанышып, туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуудагы жетишкендиктерди талкуулашты. Расмий бөлүктө Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары Медербек Туманов, Европа биримдигинин Кыргызстандагы элчиси Реми Дюфло, Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Сироко Мисерли жана Германиянын Кыргызстандагы элчиси Моника Ленхарт куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Долбоордун мааниси аябай жогору. Бул биз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги бул долбоор баштаган иштерди биз мындан ары дагы улантабыз деген оюбуз бар. Мындан ары дагы ошол биз жашыл экономика багытталган аракеттерди күчөтөбүз деген оюбуз бар. Буюрса бул долбоордун аткарылышы өзүнүн жемишин берди деп айтсак болот. Программанын алкагында мамлекеттик реформаларды жана системалык өзгөрүүлөрдү колдоого багытталган жашыл саясат, ар түрдүү тармактарда экологиялык жана туруктуу чечимдерди жайылтууга арналган жашыл практикалар, ошондой эле коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатууга жана экологиялык жоопкерчиликтүү жүрүм-турумду калыптандырууга багытталган жүрүм-турумдук өзгөрүүлөр багыттары боюнча кенен маалымат берилди. Катышуучулар атайын уюштурулган тематикалык павильондор аркылуу программанын жыйынтыктары менен таанышышты. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жетекчилигине, журналистика жана коммуникация институтуна ыраазычылык сөздөр айтылды. Бул жыл ичинде университетибизде өткөрүлгөн ар түрдүү иш-чаралар, жетишкендиктер жана жаңылыктар студенттин жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп калды. Алдыдагы күндөр дагы жаңы мүмкүнчүлүктөргө, жаңы жетишкендиктерге жана бай болсун деген тилек менен бул жолку чыгарылышыбызды аяктайбыз. Биз менен бирге болуңуз, кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.